жаңы жылга киребиз деп аракет кылдабыз да, тезирээк көчүп кирейик биз анда. Баткен районундагы Карабак айылда быйыл сентябрда Тажикстандын кол салуусунан жабыркаган айылдардын бири. Ал Каргашада ушул айылдын тургуну Жеңиш Корчуевдун да үйү өрттөнгөн. Ал окуя тууралуу угаары менен Орусиядан келген. Учурда жаңы үйдү бүтүрүү аракетинде жүрөт. Курулушту тездетпесе, 5 балалуу үй бүлө кыйналганын айтат. Москвада иштеп салганым, аялым экөөбүз 3-4 жыл иштеп, онун өзүм 10 жыл иштеп, ушул үй салам деп. Анан мен Москвага кеткенде мен 2 ай, 1,5 ай болгон эле барганыма. Анан ошо 16 күнү эртең менен 4:30 аялым чалды, уруш болуп атат биз жакта эле. А мен телефон турулуп атсам уже сүрөт келди. Мактан ана соседтин же менин үйүмбү кимиси эч ким айта албады да. Ошо мен 16 күнү 17си таңамал учтум. Балдарым ошко качып барды, ата-энем. Анан кесем эч нерсе калбаптыр. Жеңиш Корчуевдун үйүн жергиликтүү куруучулар курууда. Турак жайсыз калган жарандар мамлекет тарабынан салынып жаткан үйлөрдүн курууда жергиликтүү куруучулардын ишине ыраазы. Үйдүн сапаты, иштин жүрүшү боюнча айылдаштардын аракетине ишеним артып турат. Бул айылдын дагы бир тургуну Акылбек Мырзапаров Карабак курулуш жааматы ишканасын жетектейт. Куруучу учурда 20 чакты айылдашы менен бирге чек арадагы куралдуу жаңжалда күйгөн үйлөрдүн ордуна жаңы үйлөрдү салып жатат. Тышкы миграцияда 8 жылдан 10 жылга чейин иштеп жүрдүм. Стройкада болгондо дагы карасак, миграция деген нерсе күчөп эле баратат. Ошол миграцияга токтотуу максатында мындай кандайдыр бир салым кошуу максатында ушул Карабак айылында Карабак курулуш жааматы деп чакан компания ачтым. Ошонун негизинде бүгүн Карабактагы үйлөрдү алып иштеп жатабыз. Учурда 16 бала иштейт, жумушчу. Маянасы жакшы буюрса, Москвадагыдай десек дагы болот. Үйүбүз, ата-энебиздин алдыда, бала чакабыздын алдыда, өзүңдүн айылың, өзүңдүн жериң жакшы. Жергиликтүү куруучулар айылда 5 үйдүн курулушун дээрлик 70%га аякташты. Алдыдагы 1 айда үйдү толугу менен бүткүрүп, жаңы жылга пайдаланууга тапшырууну көздөп турушат. Канализация коюлган, турбалар ташталган. Үйдөн чыгып кетет бардыгы. Электр стовадан ызымдар тартылды. Ыстык суубуз дагы суу болот. Слоя бар жок, бардыгы болот да слоя. Карабак Баткен районундагы чоң айылдардын бири. 10 миңдей калк жашайт. Айыл Тажикстандын Лаккан айылы менен чектешет. 16 сентябрдагы Каргашада таң атпай тажик тараптан ок мөндүрдөй жаап баштаганда айыл эли түп көтөрүлө үй жайын таштай качууга аргасыз болгон. Кошуна өлкөнүн кол салуусунан бактыга жараша эч кимиси жапа чекпегени менен 7 үй бүлө орунчоксуз калды. Бүгүнкү күндө жашоочулар ар кандай жерде, айылда туугандардыкыда бош үйлөрдө, ушундай жерлерде башка кылап тураттар. Кудай буюрса жакын күндөрү бүтүп калат. Үйлөрү толугу бүтүп калса, анан кайра үйлөрүнө келишет. Биз барып утуру кабар алып турабыз. Жүрүшү, курулуштун жүрүшү кандай болуп атат, үйдүн ээси менен сүйлөшүп, анан тамак аштары боюнча кандай маселелерди карап атабыз. Бардыгы ордунда. Буюрса жакшы сапаты да жакшы курулуп атат. Карабак айыл өкмөтүнүн башчысы Абдикарим Каламбековдун айтымында, Карабак айылында сентябрь айында куралдуу жаңжалда жалпысынан 7 үй күйгөн. Учурда анын 6-оосунда курулуш иштери жүрүүдө. Бир үй чек арада талаш аймакта жайгашкандыктан курулуш токтоп турат. Жасмина Сайдиманова, Кудайберди Дүйшоев, Салам Медиа, Баткен. Салам Медиа.